ушундай иш-чара болуп атканына азыр мен мындайраак түшүп алайын. Анткени биз дагы мындай интерактив кылабыз да. Долбоор деген өзү башы бар, этеги бар, белгилүү бир убакытка чегилген иш бүтүрүктүн, белгилүү бир жыйынтыкка багытталган иш бүтүрүктүн жыйындысы. Сложно көтүшөт да. Мисал айтайын, бизде Ақтөбе деген айыл билесиңерби? Факат Ақтөбе деген айыл бар да. Ошол жакта Аяна эмне аты? Аяна деген эмне? Алия Токтогазиева деген кызыбыз бар болчу. Азыр Инстаграмдан кирип тапсаңар болот. Анан эме билесиңерби, Бишкекте япон эки кыз келген, блогер, кыргызча сүйлөшүп, комуз жетишип, кыдырышып. Ошол кыздарды жетелеп жүргөн, ошо менен чогуу жүргөн бой кичинекей Алия деген кызыбыз бар. Ал болсо башында биздин ушундай өнүктүрүүчү тренингтерге катышпай жүргөн убакта ал таластагы окууга дагы тапшырам тапшырбайм деп да ойлоп жүргөн да. Анан кийин биздин өнүктүрүүчү тренингтерге катышып, дүйнө жүзү тең турбайбы? Биздин мекенибиз Чакан эле Талас эмес, Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү биздин мекенибиз турбайбы? Кааласак дүйнөнүн ар бетине барып окусак болот экен деп анан түшүнүп, анан кийин өзү азыр силер бар Корей балдарына, кыздарына, кейпоп ошолорго мындай мода кызыгасыңар, туурабы? Япондогу культурасына эмне коет дагы? Эмне койчу эле? Корейлердин бар го биз моделдери, кейпоп, вот кейпоп кызыгасың. Анда ошол кызыкчу экен да. Анан эмне кылды? Бизге окууга катышты, анан кийин цель койду. Мен Японияга барып окушум керек. Мен көрүшүм кетчү. Анан кийин изине баштады. Андай эле план түзөт, цель койду, Японияга барып окуп келүү деп койду. Анан аны эмне кылды? Кантип барам деген суроо берди. Кантип деген суроо берди. Кантип деген суроону издеп караса, көрсө бизде Кыргызстанда БГУ деп коет, Бишкекте, Бишкек государственный университет. Ошол БГУ менен Япондун ортосунда мындай программа бар экен. Ошол студенттер БГУга тапшырып, биринчи курста окуп, анан кийин жанагы долбоор жазып, заявка жазып өтсө, анан кийин Японияга барып 2 жыл 3 жыл бекер окуп келет экен. Анан ошентип биздер эмне кылдык? Аны үйрөттүк долбоор жазууга. Анан ал болсо БГУга тапшырып, жанагы заявка долбоор жазып, өтүп окуп келип, анан азыр болсо ушул алардын япон тилин үйрөндү. И жанагы 2 япон тилин кыз менен Япон маданияты боюнча ар кандай долбоорлор иштеп, мындай иш кылып атат да. Ошондой дагы силер дагы иш кылсаңар болот. Анан эми долбоор деген мындай да, каяктан жаралат? Долбоор идеядан жаралат. Идея болсо бул көйгөйдөн жаралат. Азыр практика жүзүндө биз социальный проект, бир проект и бизнес проект, бир проект даярдайбыз. Эми мага айткыла. Айылыңарда кандай социалдык көйгөйлөр бар? Көңүл бурабыз балдар. Жака суроо берип атат силерге, келгиле. Мусоркалар көп ташталат дейт, Бул көйгөйбү, көйгөй эмеспи? Көйгөй, бизде көйгөй, мына долбоордун эң башы ушундай башталат да. Көйгөй бизде Талдыбулак айыл тургундары таштандыларды туш келип ташташат. Маданият жок, эреже жок, штраф жок, туурабы? Семишкен таштай берет, конфет печенье таштай берет. Демек, биздин долбоордун эң башкы биринчи бөлүгү даяр болду. Мына. Эми карагыла. Эми ушул көйгөйдү кантип цель кылабыз? Цель кандай болот? Цель деген биз ишмердүүлүктүн жыйынтыгындагы эмне болот деген сөз. Биз иш кылдык, эртеген эмне болуш керек? Ана көйгөйдү целге алмаштырабыз, керек болсоңуз. Кантип алмаштырабыз, кана? Натыйжабыз кандай чыгат деп ойлонушуңуз. Бул кандай чыгат ушул мисалы? Мисалы биз азыр дүкөндөн чыккандан кийин көптөр эле жегендерин мусоркага таштабай эле жерге эле туш келди таштап коюшуп атат. Ооба, бул көйгөй. Эми ошону айлантыңыз, максатка айлантыңыз. Цель. Эгерде биздин жашыл айлана чөйрөбүз жапжашыл болуп, кооз болуп турса, биз эмне үчүн суктана албайбыз деп суроо берип, жана суктанарлыкка жеткизишибиз керек. Бир аз оңдоп коелу.
долбоор жазууда логистик рамка деп коет да. Ал биз жазган көйгөй менен биздин максатыбыз, анан иш чараларыбыз баардыгы байланыш болуш керек да. И бюджетибиз байланыш болуш керек да. Демек биздин максатыбыз Талды булактын тургундары таштандыларды туш келди таштабайт. 25-26 жылдын этегине чейин Талды булак айылынын тургундары таштандыларды туш келди таштабай калат. Целби? Цел, убакыт чегилгенби? Чегилген, Эми кийин кетебиз. Канткенде ошол Талды булактагы тургундар таштандыларды туш келди таштабай калат. Канткенде. Не кылганда? Штраф салганда. Демек, биздин биринчи чарабыз штраф салыш үчүн не кылыш керек? Эреже керек, Өзү эреже керек. Буну таштаса болбойт деген эреже керек. Демек, биринчи долбоордун иш чарабыз эрежени киргизүү, эрежени эл менен талкуулоо, бекитүү, анан ошого карата штрафтарды эскертүү, тургундар таштабай калат ушул келди. Bunun için 5 сом штраф бар. Мына укук бузуулар кодексинин 115-беренеси менен негизинде. Деп мисалда эскертүү берип, анан кийин көзөмөлгө алып, мен тууганым менен байкем менен эмес, тууганым болсо дагы, байкем болсо дагы ким иштаса, ошону камерага, видеого тартып алып туруп, эскертүү берип, болбосо кайталаса штраф салыш керек. Бишкекте бир мисал бар. Бишкекте жол кыймыл уюштуруу боюнча дагы автоунаалар машинечи да, пешеходко туруп алчу, жолдун ортосунда туруп алчу. Азыр камера коюп койду, эмне болду? Элдин баары жаштап калып, биримин тагынып. Дедлайн. Кыскасы көрдүңөрбү? Иш чара ошол көйгөйгө жана максатка багытталган. Кантип деген суроого жооп берет да. Этегинде болсо, ушинтип бир нече иш-чара коюп алгандан кийин буга эмне керек? Акча керекпи? Балким дагы эмне урна керекпи? Таштан таш чыгаруу керекпи? Чечим керекпи? Ошонун баардыгын эмне керек экенин жазасың да. Хорошо? Эми кыскача бир бизнес идеяны жаратып коелу, анан кийин бүтөбүз, жетиптебиз. Дагы эми Талды булакта эмне көйгөй бар дагы?